Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, амансыздарбы, жылкы сүйүүчүлөр. Ушу сиздер көрүп турган бардык жылкылар сатыкка чыгып жатат. Булардын бардыгы Россия өлкөсүнөн келген, Новосибирский, Алтай жактан келген. Азыр бир катар маалыматты берет чекеден. Бул жерде чоң бооз бээлер бар, көрүп турасыздар, мында гигант чоң бээлер. Бул жагында бир аз майдарактары жана былтыркы 1 жашка толуп элек тайлар дагы бар, анан бир экөө тууган экен жаңы кулуну менен. Азыр булардын бааларыны, жаштарыны, бүт бардыгыны маалыматты алып сиздерге тартуулайм. Буюрса азыр дарегин айта кетели. Достор, бул жылкылардын дареги могул жакта, Дөмөр деген жерде. Тагыраагы мурда эски түрмөгана бар го, түрмөгананын жанынан автовокзал жактан жүрсөңүздөр шаарды карай. Биринчи стафордон оң колго түз кирип келесиздер. Асфальт бүткүчө, асфальт бүткөндөн кийин солго буруласыздар, анан дагы оңго буруласыздар, түз ушул жерге келесиздер. Дөмөр Ленина көчөдөн киресиздер. Бурулганда эле газ заправка бар, ошолдон түз эле түшүп келесиздер, дал ушул жерге келесиздер. Анда толук маалыматты аласыздар, дал ушул короодо. Толук маалыматты номерди калтырабыз, ээсинен да толук маалымат алып аласыздар. Ассаламу алейкум, меним, жакшыбы, тынчсыңбы? Карап атасыңбы жылкыларды? Жүр эми катар маалыматты берелим. Достор, могул жерде өтө чоң, бойлору 1,70-тен ашык бээлер турат могул жерде. Буларды экинчи немеде маалыматын беребиз. Азыр бир катар могул жакты маалыматты берели. Булар бардыгы Красноярский жактан келген, Алтай жактан. Жакшы королордон келген экен. Азыр ээсине дагы Айбек деген инибизге чалып маалыматты алабыз. Телефонун алган болсо громкий кылып далили менен, мына жакта линиялар менен бар экен. Азыр линияларын дагы сиздерге айтып кетебиз. Кайсынын линиясы, кайсы короодон. Мынакей достор, мынанда 1 жаштан өтүп калган кулундар, мынакей. Эркек, ургатчы. Муну бээлер берки тараптагы мына бурчтагылар. Бүт бардыгы экинчи кулундарын туйт уже булар, а? Экинчи кулундарын туйт экен. Мына жерде мынакей 1 жаш, жазга 1 жаш болот мына. Былтыркы тайлар. Мынакей эркек, ургатчы. Мынакей. Бир катар көрсөтөлү. Мүчө баштарын. Мынакей. Өтө жоон өспүрүмдөр экен. Мына чоңдугун караңыздарчы. Мына быйылкы кулундар. 2 кулун бар экен быйылкы кулундан. Аралап эле ичине кирип көрсөтөлү. Жакындан. Мынакей. 7 айлык, 8 айлык, 9 айлык, 10 айга чейинки кулундар экен. 2024-түн кулундары мынакей. Булар келгенде канча болду мына көпчүлүк, мына бир аз кичинеректердин, тайлардын? 3 апта, бир 20 күн болуп калыптыр. Достор, мынакей. Мына чоң бээлер көрүңүздөр. Мына ушунун баласы окшойт, а? Кулун. Алыс жолдо жүрүп бир аз кыйналып калыптыр. Мына жерде дагы эми өзүнө келип атат экен. Жүдөшүп, бир аз эттерин таштап. Мынакей көрөң бе. Жерде бе, тору бе. Мыналар өзүдүн эле кыргыз бээлерге эле окшош экен. Мына көктөрдү карасаңыздар. Ушу жакын бооз экен.
Достор, мыналар айгырларынан бери далилдери бар экен, сүрөт, видеолор бар дейт. Ушулорду бул жакка кое кетебиз. Кайсыл айгырдан качкан, линиялары кандай, кайсыл сарайдан чыккан азыр маалыматтагы кошо кетебиз. Орловский бээлер, полтяж, мынакей өзүнүн эле кадимки кыргыз бээлерге эле окшош экен. Мына карап турсаңыздар, орловскийлер. Мынакей өзүнүн эле кыргыз бээлеринин өзү. Мына эркек экен. Жаныбар. Бул деле 1 жашпы? 1,5 жаш. Полторашка экен мынакей. Бою 1,50 бар экен. Мынакей достор, эң кызыктын бары мына жерде. Чоң бээлердин арасында. Бойлору алды, мына чоңдору бийиктери 1,74 чейин өлчөшүптүр. Россияда жүктөө электин алдында жүктөгөн эме өлчөшкөн экен мынакей. Мыналар 1,70 үстү экен, 74 чейин экен мынакей. Мына көктүн баласы мына экен, уйыл кулун. Ушулар линиясы менен экен достор, азыр чалып тактадык. Жанагы барон чыккан кородон экен, линиясы менен дейт, далилдеп берем дейт. Чалса айтып түшүндүрүп. Ал коронун хозяинин деле көпчүлүк жылкы менен алектенгендер, ташыгандар билет экен. Мынакей. Муну полторашка дедиңби? Мына полторашка экен, мына боюн карагылачы. Байтал, полторашка. Бою bir 65 бар, а? 65, 70ке жакын. Мынакей, мыналар аннык боз, жакын боз экен. Көкпе. Мына тору. Булар биринчи балдары болобу туса? Мынакей жаңа ачма экен булар достор. Мен бир көргөндө эле 2-3-чү туса керек дедим эле, жаңа ачма экен мынакей. Жош. Анчалык эле корсо эмес экен. Мынакей. Сорларын карагыла. Мына чоң торулар 1,70 үстү экен. Ошо 1,74, 1,71 дегендер ушулар экен. Sorular оңор эмес экен. Чуап көрсөтөйүнчү. Айда. Эң эле күчтүү чоң мына экен жоону. Айбек, мынау чоңдорду кайсы кородон дедиң? Ким деген дедиң хозяйыны? Александр Карлыш деген адам. Ошо барон ошо жерден чыккан, а? Ошо мына азыр жалаатта, мына Кыргызстанда жалаат эмес, Кыргызстанда мына Лазер, Арарат деген аттар улак ойноп атат го. Ошол адамдан алынган. Мына бээлерди полностью списоги бар, кайсы аттан качканына. Кайсы атка покрывать этишкен. Полный айтып бере алам да, мыналардычы. Далили бар дегин? Далили бар, ооба. Ошо барон аттын ошонун кандары бар экен да булардан да, линиялары? Ооба. Ошолор бар. Көбү да азыр мына гибридтер бар да ал жердечи. Владимирский тяжеловоз бар, Гаврилов Passat дегени бар. Перчерон, советский тяжеловоз, гибрид буларчы. Ошо мына тоору бей жүрат го. Ооба, чоң. Ошолор,
вес, живой вес, например, 900-850 тоннаға шейін барат. Бойы 1,75 болады максимально. Анан нар жақта баяқы көк бар. Ал шоколад кримский игровой деген бар. На Россияда жақшы жерлерде жүрген мынандай ойындарға шыққан атта. Крымский игровой. Да, бірisi бар. Цыган вороной деген бар. Мына именно цыган вороной мен өзім алғанмын мынаны че. Bir baytalға қойылған. Только 3 жаш бұл. Биринчisi ошо покрывать етілгені. Граф бар. Русский тяжеловоз. Аны ал деле покрывать еткен ошо бейлерді че. Андан 4 бар. Элитный советский тяжеловоз деген бар. Анын деле бою 1,75 широкий болот. Бардығысына видеолары бар менде, аталарыны. Жөнөтсең кошуп коебуз а бияка, элдерге маалымат болот да. Болду. Майыл, Айбек. Ушу достор, Айбек деген тууганыбыз ал жактан, Алтайдан. Ошо королор менен жакшы экен мамилеси. Ошол жактан дайым ташыйт экен. Ошол жерде сарайларды, кайсы сарайдан кайсы мыкты аргымактар чыккан, кайсы кан, ал жакта бүт Кыргызстанга ушундай жылкы жаныбарларын, тайларды, бейлерди, чоң аттарды ташыйт экен. Андан сырткары Сементал, Герефорд, Ангус букаларын дагы ушул жерге адреске алып келет экен. Ошо азыр номерлерин калтырабыз. Ошо номерлерге байланышсаңыздар, бука болобу, ургач мал болобу, чоң мал болобу, бүттүгүн ташып, под заказ алып келип берет экен. Дайым ушул жерден короого алып келип, ушул жерден сатат экен. Мындайча айтканда, дайыма жылкы жаныбар менен мал, кара малды, ири мүйүздүү малды ушул жерге алып келип, ташып, ошо мал ташуу боюнча алектенет экен да, алып сатуу боюнча Кыргызстанга. Алтай жактан бүт райондорго, бүт шаарлардан кыдырып, алып келип Кыргызстанга, Жалал-Абадка алып келип сатат экен. Сүйлөшүп, кандай мал керек, кандай тай керек, кандай бээ керек, кандай жаныбар, жандыктар керек. Ошол Айбекке чалып, буйртма берсеңиздер болот, заказ берип, алдырып, сенасын билип, канчага түшөт бул жака келгиче, кандай болот, эсли туура келсе сиздерге иштешесиздер. Бүт малдын түрүн алып келип беребиз дейт. Жылкынын түрүн ошо Алтай жактан шаарларды кыдырып алып өздөрү ташыйт экен. Анан кийин бааларын айта кетели достор. Баалар мынау былтыркы кулундар 150-нүн тегереги дейт. Содалашуу эмелери жакшы болот дейт. Кемдери болот экен. 150-нүн тегереги экен. Ал жерде бир 10го жакын кулун бар экен. Анан мынау бейлер, мына өзүнүн эле кыргыз бейлерге окшош экен, көрсөңүздөр. Бул жерде 2 короо экен да, мынау башта биринчи келген, кийин наркы чоңдор келген экен. Бири-бирине кошулбай, бөлүнүп турушат, байкасаңыздар. Мыналар уже бири-бирине сиңишип, үйрөнүп калышыптыр, бир короо экен. Аркы жак башка. Мынакей, өзүнүн эле кыргыз бейлерге окшош. Мынакей. Мынау тууптур, кулуну жүрөт, быйылкы кулун. Ушул могул жакта жүргөн кыргыз бейлерге окшогон бир аз кичинеректерин, мынау тараптагы бейлерди 180 миңден деп атат. Аркы чоңдорду 250 чейин деп атат. Кыскасы 180 миңден 250 миңге чейин ушул жерде бейлер бар экен. Мынау быйылкы кулуну менен жүргөндөр дагы 250 миң экен, эне бала. Анан мынау тайлар 150-нүн тегереги деп атат. Дагы да чалып, толук маалыматты алып, ушул жерден көрүп, баалашып, круговой дүңбага же бирден алып сүйлөшсөңүздөр да болот. Номерин калтырабыз, толук маалымат үчүн. Азыр эси айтканды, биякта эниси бар экен, эниси айткандарды сиздерге маалымат катары кылып, тартып, сүйлөп жеткиргенге аракет кылдым. Мынакей. Көк бейлер өтө чоң экен да, жоон дагы салмактуу, карагыла.
Жоош дагы экен мыналарчы. Наркы белерге караганда мыналар жоош экен. Мынакей жакын боз. Мына тору белер өтө чоң экен. Узун дагы, башын карагыла, башы эле. Буларга эми айгырын деле далилдеп видеолорун жөнөтөт экен, аларды экранга коём буйруса. Айгырында кандай экенин көрөсүздөр. Быйылкы жылкыга өзүңүздөр каалаган айгырды коюп аласыздар, алсаңыздар. Мынакей чоң ат, чоң кулун сандан сапатка өтөм десеңиздер, мынакей көрүңүздөр. Мына полторашка экен, бою 1.65. Мына келлени карасаңыздар. Карбонос экен. Кочкор тумшук. Дагы кызматташып иштешем, ал жактан салсаң, бизге ушундайлар керек эле деген агалар болсо, мекендештер, чалып сүйлөшөсүздөр. Дайым ушул жерге жылкы жандыгы менен ири мүйүздүү кара мал ташыйт экен. Жалал Абад адреси шаардан эле бир аз чыгып атканда, вокзалдын эле жанында. Дөмөр деген жерде.